dogs didn't make it out. Hello? Төртүнчү болсо Летта. Летта Австралияда табылган. Куурчактын салмагы дайыма өзгөрүп турганы байкалган. Кээде өтө оор, кээде өтө жеңил болуп калат. Летта үйгө киргизилген күндөн тарта сүрөттөр дубалдан өзүнөн өзү түшө баштаган. Эшиктер тарсылдап жабылып турган. Түн ичинде түшүнүксүз ыйлаган үн чыккан. Эң кызыгы, куурчакты ыргыткан адамдардын баары эртеси Леттаны кайра үйүнүн эшигинин алдынан көргөн. Үчүнчүсүнө дагы келип жеттик. Үчүнчүсү бул Эмилия. Германиядагы атайын коргоо бөлмөсүндө сакталган Эмилия куурчагы музейдеги эң түшүндүрүлбөстүккө жакын экспонат болуп эсептелет. Түнкүсүн аны көзөмөлдөгөн камералар иштен чыгып калат. Бир күзөтчү куурчак бир секундка жайжылып, кайрагы мурдагы абалына келгенин көргөн. Бир кызматкер сүрөткө тартканда арткы фонуна кара көлөкө өткөн. Камера ошол эле секундта өчкөн. Бирок аудио файлда акыркы «артка» деген шыбыроо жазылып калган. You're gonna creep me out. Экинчиси болсо Роберт Зе Дол. Флоридадагы музейде сакталган Роберт тарыхтагы эң көп кат жаздырган куурчак. Алдына уруксат сурабай сүрөткө тарткан адамдар кырсыкка кабылган учурлар көп катталган. Музейдин дубалдары Робертке кечирим сураган миңдеген каттар менен толтурулган. Түнкүсүн Роберт турган бөлмөнүн кулпусу өзүнөн өзү айланып, кээде айнектин арт жагынан кичинекей буттун дүркүрөгөн кадамдары угулат. Что там? Кызматкерлер Роберттин көздөрү бөлмөдө ким жүрсө ошол тарапка жай бурулуп тураагын байкашкан. Чего ты трогала? Все. Биринчи куурчак болсо бул Аннабел. Чыныгы Аннабел куурчагы сейфке 3 кат кулпу менен бекитилген. Анын айынан болгон окуялар расмий түрдө катталган. Медайым куурчакты алган күндөн баштап үйдө эшиктер өзүнөн өзү ачылып жабылып, түнкүсүн коридордон бирөөнүн баскан кадамдары угулчу. Бир жигит Аннабелди тепкичке ыргытып жибергенден кийин куурчак түнү тепкичтин башына кайра чыгып отурган. Чиркөө кызматкери куурчакты колуна алып шылдыңдап сүйлөгөн соң үйүнө бара жатып автокырсыкка учурап каза болгон. Аннабел сейфке салынгандан кийин дагы анын колунун жай бурулуп турганы байкалган учурлар катталууда. Бул куурчактар адамзатка таандык руханий табышмактардын бир бөлүгү катары сакталууда. Жүздөгөн адамдар алардын жанында болуп өткөн түшүндүрүлгүс окуяларды айткан. Куурчактын көздөрү эч качан кадимкидей көрүнсө да, түн ичинде алар кайда карап турганын көпчүлүк так байкай албайт.